урматтуу айымдар, мен жакасын түшүндүрүп бердим, регланы түшүндүрүп бердим. Эми мен сиздерге ушул жеңин көргөзүп берейин деп атам. Мен жакасына дагы эме кошкон жокмун, резинка кылган жокмун. Жөнөкөй, эң жөнөкөй. Бул көйнөк өзү негизи кооз, аябай мындай жашынакай көйнөк да. Мен эмесин эч бир жумушун мындай кандай десем усложнять эткен жокмун. Сиздерге кыйын болбосун деп эле жөнөкөй кылдым. Эмелерин дагы петляларын лицевой эле кылдым. Санаганда дагы бүт эметип, бул жакасын дагы резинкасын да алып салдым. Жөнөкөй, эң жөнөкөй кылдым. Жеңин дагы, жеңдерин да, эки жеңин дагы ушундай бүт жеңилдеттим да, жеңил болсун, кооз болсун. Анан эми мунун мисалы лицевой мен токусаң бул мындайынан түрүлүп калат да, мынтип түрүлүп кетет. Улам түрүлүп, бирок бул жип өтө көп түрүлбөйт экен да. Мына мен бул жака сиздерге образец кылдым, бирок баары бир карасаңыздар бир түрүлүп атат. Мынакей мынтип. Атайлап көргөздүм да. Эми мен мисалы жеңин ушинтип эле баштасам, мындай кылып баштасам, мына монтип түрүлүп калмак, түрүлө бермек. Мындай закрутка болбосун деп эметсеңиздер, жеңин мен азыр образец кылдым. Мына этегин дагы ушундай кылдым. Мынакей көрдүңүздөрбү, этегин дагы. Закрутка болгон жок. Мында бош эле жашынакай көрүнүп атат. Бул этеги. Мынакей. Жакыныраак сиздерге көргөзөйүн. Это асты көйнөктүн. Бул болсо жеңи, жеңдери бүт жашынакай болуп турат. Эми ушуну кантип кылыш керек? Эжекелер, мен 30 петля алдым. 30 петляны алдым дагы и токудум. Анан эми мындай кылабыз азыр биз. Мен берде азыр бир эле жип, кабатты бир эле. Мен ушул жипке, бир кабат жипке дагы ушул эле өңүндөгү жипти алдым, коштум. Мынакей экөө болду. Экөөнү коштум дагы, анан мындайынан токудум. Лицевой, изнаночный. Кайра лицевой, изнаночный. Аябай эме кылып токуйбуз, бош болбойт да, катуу эле току бериңиздер. Бул жең. Лицевой, изнаночный, лицевой, изнаночный, лицевой, изнаночный, лицевой, кайра изнаночный, лицевой, изнаночный, лицевой, кайра изнаночный, лицевой. Ушинтип лицевой, изнаночный кылып 30 петляны тең токуп чыгабыз. Токуп аягына жетип, анан кийин көрүңүздөрбү, бул мына эмеси биягы калыңыраак болуп калды. Двойной болуп калды да, эки жип болду. Эки жип болгондон кийин бул азыр калыңдыгын көргөзөт. Бирок биз азыр тыкыс эле кыла бериңиздер, өтө бош кылбагыла. Өтө бош кылбагыла. Эми болсо биз алабыз, бир жибин калтырабыз. Эки жип менен токуганбыз да. Мынакей эки жип менен токуганбыз. Эми болсо бир жибин калтырабыз ушул жерге. Бир жибин калтырабыз дагы. Эми болсо баардыгын бир лицевой, бир изнаночный эмес беле. Баардыгын изнанка менен токуйбуз. Орусча айтканда по рисунку кете беребиз. Болгондо бул жагында изнаночный петлялар да. Бул көйнөктүн ич жагы. Жеңдин ичи болгондон кийин биз изнанка менен кете беребиз. Токуйбуз, изнанка, бир ряд изнанка кылабыз. Мынакей. Бир ряд изнанка. Петлянын канча саны болсо, ошончо изнанка кылып кете беребиз. Мен берден 30 петля алгам. Ошо 30 петляны акырын ушинтип току беремин. Рисунок боюнча, сүрөтү боюнча. Изнанка, 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 изнаночный петля кетти. Бир жип менен токуп атабыз,
мына эки жип болгон жердин эки жиптен бир петля алып кетебиз. Биз эки жип койгонбуз да наркы биягында. Бирөө лицевой, бирөө изнаночный. Ошондо мына бир жибин калтырганда эми болсо ошо эки жиптен бир жип чыгарабыз. Кайра эми берде болсо лицевой менен дагы бир ряд кылабыз. Лицевой менен дагы бир ряд кылабыз. Ошондо лицевой изнаночный деген катарда ошонун үстүнөн биз эки кабат алып кеткен жипти бир кабат жип менен эки ряд токуйбуз. Эки ряд токуйбуз дагы. Эми азыр тиги жака келгенде биз бир жигин калтырганбыз да. Бир жигин калтырдык. Ошо калтырган жипке чейин токуйбуз азыр. Мынакей. Так. Кромочный. Эми кайра биз эмне кылабыз? Биз эми эки жипти кошобуз кайра. Эки жипти кошобуз дагы и токуйбуз. Лицевой, изнаночный. Так, эки жипти бир алып кетебиз. Бир петлядан эми много бир жип менен токулган петлялар турбу, ошол жерден биз азыр эки жиптерди өткөрөбүз дагы и токуп кете беребиз. Токуганда аябай тыкыз, аябай бош кылбай, тартып эле токуп бериңиздер. Бирөөн лицевой, бирөөн изнаночный кылыңыздар. Бирөөн лицевой, бирөөн изнаночный. Эки жип менен токуйбуз. Мына көрүңүздөрбү, мен мына эки жип менен токуп атам. Эми эки жип менен токуйбуз дагы. Мынакей эки жип менен токуп атабыз. Бул рядды аягына чейин минтип токуйбуз. Так. Эми болсо бир жибин калтырабыз. Мен негизи муну азыр үзбөй эле коеюн, образец кайра сөгүп саламын. Мындай эми алып эле коюш керек. Эми биз жабабыз. Жиптерди эми жабабыз. Мындай эле эки петлядан бир петляны чыгарабыз. Кайра бул жака сол петляга жипти илебиз. Кайра ортосунан эки жипти алып кетебиз. Бирде мына двойной жипти дагы алып кетебиз да, двойной жипке бир жипти кошобуз дагы. Кайра мындайынан мынакей бул чыгарылган жипти биз бул жака сол петляга, сол спицага илип кетебиз. Мынакей ортодон чыккан жипти кайра биз сол петля спицага илип кетебиз. Илебиз дагы кайра ошо ичинен, ошо петлялардын ичинен дагы бир петляны чыгарабыз. Ушинтип биз токуп беребиз. Бул өтө бош кылбагыла, өтө тартпагыла. Өзүңөр ошо средний бир эмесин көрүңүздөр да. Сүрөтү бузулуп калбасын. Сүрөттөрүн жашнакай кылып, ушинтип кошо беребиз. Так. Ушинтип азыр баардыгын жабып, бул негизи ушундай кылып жапсаңыздар, резинка жок жапсаңыздар болот да. Көйнөктүн этеги кооз болот. Анан мындайынан буралбайт. Көтөрүлбөйт, буралбайт. Мына двойной болгон жиптер негизи калың болот экен. Калың болуп, анан кийин этеги дагы кооз, жашнакай болуп, мындайынан да монтип буралбайт да, монтип буралбайт. Өзүңүздөр ойлосоңуздар, этегинде көйнөктүн этеги монтип буралса, а мындай буралбайт экен. Жашнакай болуп, мен ушинтип көйнөктү резинкасы жок эле жашнакай кылып, кооз кылып жаап койдум. Мындай токуп эле шыр жаап салсаңыздар, буралат.
буралып көтөрүлүп, анан көйнөктүн этеги өтө кооз болбойт. Шылбырап калат да. А мындай болсо, жашынакай болуп, өзү тыкыстай турат. Караңыздарчы, мынакей. Мына. Эч бир эмеси жок. И минтип караганда орчулугу деле жок. Мындай караганда жеңил эле узор да, жеңил эле узор. Эме көйнөктү мындай оор кылган жок, усложнять эткен жок. Лицевой менен токулган эле көйнөк экен, этеги жашынакай болуп, жеңдери жашынакай болду. Лишний эчтемке жок. Минимализм деп коет да. Эчтемке кереги жок. Эч бир эмеси жок. Ажуру жок, сүрөтү жок, жөн эле лицевой менен эле саналып, регланын өзгөчө кылып, жеңин өзгөчө кылып, жакасын өзгөчө кылып, анан ушинтип токуп алсаңыздар, аябай кооз да, жашынакай да болот. Мына ушинтип бекитип эмтип алса болот. Мен азыр мына көйнөктү мындайынан алып коеюн. Көрүңүздөрбү? Мына эч бир түрүлгөн да жок. Азыр журналды алайын. Мына көргөзөйүн. Мына көрдүңүздөрбү? Эми моундай кылып жаап койсоңуздар, мына моунтип жаап койсоңуздар, минтип түрүлө берет, минтип түрүлө берет. Мынакей. А минтип жапсаңыздар, калыңдыгы өтө билинбейт. Эми эки жип кошулган жери, эки жип менен токуган жериңиздер көрүнгөн жок. Берин баардыгы жашынакай болуп жабылды. Мына көрдүңүздөрбү? Ич жагы деле жашынакай, сырт жагы да жашынакай. Мынакей, мен сиздерге көргөзүп коеюн. Мен көйнөктө жаап койдум. Мына этеги. Көйнөктүн этеги. Көйнөктүн жеңи. Мынакей, жеңи. Кооз дагы, түрүлгөн да жок. Кийгенде дагы колуңуздарга, мен жеңим бир аз узунураак кылып турам, эминтип мындай кошуп эметип койдум да, өйдө жака мындай түрүп койдум. Болду эжекелер. Бул мастер-класс аягына чыкты. Биз менен кошо бирге болуңуздар, бизге подписка кылыңыздар. Лайк басып, Кыргыз каналына комментарий жазып коюңуздар. Анан бул эми канча бир көйнөктүн бир эле түрү. Көйнөктөрдү ар кандай кылып токуса болот. Регланын башкача кылса болот, ростовун башкача кылса болот. Мен эми ушул көйнөктү кандай токудум, ошону сиздерге түшүндүрүп бердим. Эмки мастер-класска чейин.